Ош эл аралык аэропортуна Москвадан мекендештерибиз тагыраагы Москвада эмгектенип жүргөн медицина кызматкерлери, ыктыярчы дарыгерлер тобу аэропортко келип конду. Азыр дарыгерлерди тосуп алууга Ош шаардык кеңешинин төрагасы Ормонов Жапар Туратович, кечиресиздер, жана Ош шаарынын жаңы дайындалган вице-мэри Шадыканов Эмиль, Тышкы иштер министрлигинин Оштогу өкүлү жана дарыгерлерди Кыргызстанга алып келүүгө жана бул жактагы жатаканасы тамак ашына демөөрчүлүк кылып жаткан Исмаил Матраимов кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү тосуп алууга келишти. Азыр дарыгерлер чыгат. Дарыгерлер тартыштыгы, дарыгерлердин керек экендиги кошумча бул Кыргызстанда буга чейин эле айтылып аткан. Анын ичинде Ош шаарына дагы керек болчу буйруса булар азыр бүгүн буйруса ошол кичине окуудан кийин ишке киришет. 15 медицина кызматкери ошол Москвада медицина тармагында иштеп жүргөндөр, медициналык билими барлар жана тажрыйбасы бар дарыгерлер өздөрүнүн ыктыяры менен келе жатышат. Ден соолук болуңуздар, абайлаңыздар өзүңүздөрдү, мына балдарыңар менен да келип атасыңар кыйынчылыкта. Кудай кааласа, ушул жумушубузду бирге баштайбыз. Чогуу бири-бирибиз менен өзүбүздүн тажрыйбаларыбызды алмашып, бири-бирибизге болгон билимибизди бөлүшүп, элибизге чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.